Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан Европа сырлары каналына кош келиңиздер. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, биз азыр абдан чоң иш-чаралардын биринде жүрөбүз. Бул болсо Польшанын борбор шаары Варшавада болуп жатат. Эгерде кыскача айта кетсем, бул айымдарга арналган жыл сайын өткөрүлүп турган саммит. Былтыр дагы болуп, бул жака биздин урматтуу Роза Отунбаева келип спикер болуп сүйлөп берип кеткен өзүнүн тажрыйбасы менен. Ошондуктан бул иш-чаранын эң башкы максаты айымдарды колдоо, айымдарга жумуш таап берүү жана бири-бири менен тааныштыруу. Мына ошондой жакшы иш-чаралардын бирине мен дагы өзүм университетим менен келгем. Анан капысынан кыргыз кызын жолуктуруп калдым. Бул болсо Варшавада окуган кыз экен. Анан албетте сиздерге өзүнүн тажрыйбасын тууралуу айтып берсин. Негизи эле кантип Варшавага келип калды, бул жакта окуу системасы кандай экен, ошол тууралуу айтып берсин деп мынакей алып отурам. Ошондуктан азыр абдан кызыктуу маек болот деп ишенем. Ошондуктан каналга катталып, өзүңүздүн комментарийиңизди жазып, сөзсүз түрдө эгерде бул маек менен дагы башка адамдарга бөлүшүп койсоңуз, абдан ыраазычылык билдирмекмин. Мен бул саммит тууралуу 2 жыл мурун эле уккам. Ошол Роза Отунбаева өзүнүн делегациясы менен келгенде, ошого отбор болуп атат, кыздар катышкыла деп бул иш-чаранын уюштуруучусу Кыргызстанга барган. Анда мен программа Райымдар деген программада катышып, ошонун ачылышында отурганбыз. Ананы көргөндө, койчу, каяктагы Польша деп мындай чындап тоготкон эмесмин да. Анан кийин бирок кыздар келип кетишкен. Анан кийин алардын стористеринен көрүп, тапшырып коюшум керек эле турайым деп өкүнүп. Насиет экен быйыл катышып атам. Быйыл болсо ошол Варшавадагы студент катары бул программага катышууга, акысыз катышууга мүмкүнчүлүк пайда болуп калып. Анан ошол быйыл ушул жерде турам. Негизи саммит жагып жатабы? Кандай өзүңө пайдалуу нерселерди алдың? Саммит мага аябай пайдалуу болуп атат. Негизи бул жерде көп блогтор бар. Лекцияларга катышса болот, компаниялар менен таанышса болот, менторинг программаларга катышса болот, же болбосо адамдар менен спид дейтинг деп. Эгерде суроолор бар болсо, ар башка компаниялардын сотрудниктери ошол суроолорго жооп берип атат. Көп багыттар бар. Выставка болгон жерлери бар. Мен азыр магистратурада окуп, жумуш иштеп атканым үчүн менин фокусум көбүрөөк компанияларда. 2 күндөн бери компаниялар менен сүйлөшүп, аларга резюмемди таштап, аларда кандай вакансиялар бар экенин сурап, башка жагына үлгүрбөй атам. Ошончолук программа мындай насыщенная дейт го, убакыт жетишпей атат. Негизи бул жакта абдан чоң компаниялар келген да, мисалы мына көрүнүп турган Google, Netflix, Allegro деген жана башка көп деген чоң компаниялар келип, ошол өзүлөрүнүн фирмалары, компаниялар тууралуу айтып берип, адамдар кандай бонустарга эгер иштесе кандай пайдалуу нерселерди алса болот, деги эле кандай суроо болбосун, берсең бардык суроого жооп беришет. Ошондуктан эң пайдалуу иш-чаралардын бири деп ойлойм. Кошуласыңбы? Кошулам. Жакшы. Азыр өзүң тааныштыра кетсе? Менин атым Торайым. Азыркы учурда Польшанын борбору Варшавада, Мустала деген университетте, магистратурада IT багытында окуйм. Биринчи курсту аяктап атам. Келгениң аз эле болуптур анда? Ооба, келгениме азыр 9-ай башталды. Кандай болду? Варшавага көндүңбү, Польшанын жашоосуна көнүп калдыңбы? Негизи мындай Польшага күтүүсүздөн келип калдым. Кээде айтып күлөм, мындай Польша деген мамлекет бар экен деле билбесем керек эле. 1 жыл мурун жаз ушул убакта окууга тапшырсамбы, каяка эмне кылсам, магистратураны окусам жакшы болмок деп ойлоп жүрүп, андан кийин Инстаграмдан эле реклама чыгып калып, менде 2 вариант болгон, же Италияга, же Польшага деп. Андан кийин баарын таразалап көрүп, анан Польшаны тандап, Польшага келип калганмын да. Азыр болсо жакшы. Менде адаптация боюнча кыйынчылык болбоду. Себеби Польшада жашаган адамдар, именно Варшавада жашаган адамдар айтса керек, бул жакта мындай Варшаванын кээ бирки бөлүгү бул бизде Россиянын кандайдыр бир мындай архитектурасы, атмосферасы ошол Россияны элестетет. Биз жанагы Советтер Союзунун мүчөсү болгондуктан мындай кичине бизге жакыныраак. Ал эми кээ бирки жерлери болсо мындай эски архитектура менен мындай Европаны элестеткен шаар да, ошон үчүн менин оюмча Кыргызстандан, Азиядан келген студенттерге адаптация боюнча кыйынчылык Германияга, Францияга же Европанын башка мамлекеттерине салыштырганда анчалык мындай кыйынчылык болбойт.
А климаты кандай экен? Климаты Кыргызстандан айырмаланат бекен? Айырмаланат. Мен күндү сагындым да. Бул жакта погода мындай. Бизде Кыргызстандан келген адамдарга бир аз кыйыныраак, себеби бизде мындай күн чыгат, андан кийин 4 мезгил болсо өз убагы менен келет, ар бир мезгил 3 ай созулат. А бул жакта андай эмес экен да. Жамгыр, күндү кышында 5 мүнөткө көрсөң сүйүнөсүң, 5 мүнөткө чыгып, кайрадан кайра кирип кетет ошого. Жамгыр аябай жайт, салкын болот. Андан кийин бизде Кыргызстанда жаз, жай келип калган учурларда деле биз бул жакта калың кийинип жүрөбүз да. Ооба, туура. Анткени поляктар өзүлөрү деле айтып калышат, абдан климат өзгөрдү деп. Мурда мындан бир нече жыл мурун буларда деле бизде кар көп жаап, чаналарды тээп, ушундай болчу экен да. Азыр өзүлөрү деле таң калат. Бизде кыш болот, майдан, октябрдан майга чейин кайра, майда, июнда ысып баштайт. Анан кайра сентябрда куртка кийип баштайбыз. Ошондуктан эгерде Польшага келем десеңиз, ошону да билип алган жакшы. Мен билем, Польшанын, Варшаванын погодасы аялдарга окшоштуу эле. Өзү да билбейт эмне калаган. Каласа күн чыгат, каласа жамгыр жайт. Ооба, бат-бат аябай баттан өзгөрүп турат. Ооба, жамгыр да көп жайт, ошондой. Туура. А эмне үчүн чет өлкөдө окугуң келди? Андай нерсе, мен ойлойм, Кыргызстан окуган ар бир эле мындай билим алам, келечекте ушул билим менен кетким келет деген ар бир окуучу кыз баланын оюнда бар болсо керек. Мен дагы мектепте окуп жүргөндө эле тапшыргым келген. Бирок бакалаврга тапшыра албай калгам. Бакалавр Кыргызстандан бүтүп, анан ал жакта иштеп, анан азыр мүмкүнчүлүк болгондуктан тапшырдым да мындай. Биз айтабыз го балалык кыял депчи. Европага барсам, окуп жүрсөм, өзүмчө эле крутая болсом деген нерсе. Жакшы, жакшы. Демек сенин кыялдарың орундалып атыптыр. Жакшы. Ата-энең да колдодубу чет өлкөгө окуйм дегенди? Мындай нерсе. Бизде мен Оштон болом. Анан Ошто бизде кыздарга бир аз мындай неме чектөөлөр бар да. Бирок менин үй бүлөм мындай болбоду, жакшы. Бизде мындай эркектер тарап бир аз мындай жок, кыз бала, бойго жеткен кыз бала, чет мамлекетке кеткенсе эмне болот деди, бирок аягында эми окуп кел, билим эч качан акча болбойт. Азыр үйрөнүп алсаң, Европанын дипломун алып алсаң, андан кийин келишеңе жакшы деп мындай батасын берип эле жөнөтүштү. Жакшы экен анда. Негизи кээ бир ата-энелер дагы ошо байкайм да, окууга жөнөткүсү келбейт, анткени ойлойт, айрыкча сен айтып кеткендей, кыз бала болсо чет өлкөгө чыкса эле болду, жолунан бузулуп, жаман жолго түшүп кетет деп. Негизи мен ушул жерден мындай ойду айтмакмын да. Ал адамдын өзүнөн болуш керек. Эгерде бузулгусу келип, жаман жолго түшкүсү келсе, ал Бишкекте жүрүп деле же мүмкүн айылда болобу, жашап деле ал нерсени кылып коет. Ошондуктан эгер ата-эне күмөн санап, баласына ишенбей турса, жөн гана ишенип туруп жөнөтсө, баласы өзү кыялданып жатса, окугусу келсе, баары жакшы болот деп ойлойм. Сен да ата-энең жакшы, колдогону жакшы болуптур. Негизи эгер финансы жагынан сүйлөшсөк, Польшада окуган кымбат бекен? Канча акча төлөйсүң? Контрагың канча түзөт? Жашоосу кандай экен? Жашоого, мисалы, бир ай жашаш үчүн канча акча сарптайсың? Негизи университеттен баштайлы. Контракт бул Варшава жөнүндө көбүрөөк айтайын. Варшавада жылдык баасы, бир жылдык контракт бул 2000 евродан 3000 евронун тегерегинде болот. Кээ бирки багыттарга карап 3500 еврого чейин барышы мүмкүн, бирок ошол болжолдуу түрдө 2000-3000 еврону ориентир алса болот. Бул окууга кеткен чыгымдар. Андан сырткары Польшада көпчүлүк учурда студенттер контракт негизде окуйт, себеби биз англис тили менен гана окуганыбыз үчүн. Эгерде бюджеттик негизге тапшыргыңыз келсе, анда бул жактын жергиликтүү тилди үйрөнүш керек. Поляктардын тилин. Ошого контракт негизде, контракт болгондуктан өзүңдүн жатаканаңды, тамак ашыңды, транспортко кеткен чыгымдардын баарын өзүң камсыз кыласың. Жатакананы айта турган болсок, студенттерде эки вариант бар. Каласа жатаканада жашаса болот, же болбосо студенттер менен биригип квартирага чыгып жашаса болот. Орточо эсеп менен айтып коеюн, болжолдуу түрдө суммаларды айтам. Жатаканада жашай турган болсо, бул жактын өзүнүн валютасы менен 600, 800 же 1000 злотко чейин барат. Доллар, еврода канча болот чындап жакшы билбейм. Азыр мен которуп айтып берип коем. Ал эми квартирада жашайм деген болсоң, ал дагы сен бир квартирада канча адам жашайт, кимдер менен жашайсың, чоң квартирабы же комнатаны аласың, ошого көз каранды. Бирок орточо эсеп менен квартираны деле ар бир студентке 850 злоттон бул
1000, 1500, 2000 злотко чейин барат. Ал албетте шарттардан көз каранды, шардын ортосунан аласыңбы, чекесинен аласыңбы? Көп нерседен көз каранды болот ошол. Ошол нерседе ошондой сумма болот. Транспорт боюнча бул жакта Кыргызстанга салыштырганда бул жакта транспорт кымбат. Себеби бул жакта бизде бир эле жолу маршруткага отуруп 10 сом же 20 сом бере турган болсоң, бул жакта минутасын эсептейт да. Ошондой калганда кымбатка түшөт. Бирок студенттерге 50% арзандатуу бар. Студенттик өзүңдүн картаң бар болсо, ошону сен улап коюп, 1 айга, 3 айга жанагы билет сатып алып койсоң, семестрге алып койсоң, анан ошол менен дайыма мындай безлимитине колдоно бересиң, чексиз. Ошол жагы аябай ыңгайлуу. Негизи Польшанын баардык шаарларында эле ушундай студенттерге абдан жакшы шарттарды түзүп берет да. Мен мындан башка дагы чыгарылыштарда айтып кеткем, эгерде Польшада окуса кандай мүмкүнчүлүктөргө ээ болсо болот деген. Ошол жакта да ушуну эстедим эле. Чындап эле өзүң деле байкаган болушуң керек, студенттер үчүн көп мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Бизге студенттерге студенттик карта бул транспортко гана мүмкүнчүлүк бербейт, андан башка да мүмкүнчүлүктөр бар. Музейлерге барсаң болот, акысыз, эгерде студент болсоң, же жанагындай спорт залга, бассейнге жазылам десең, баардыгында болбошу мүмкүн, бирок кээ бирки жерлерде скидка жакшы берилет да, жеңилдетүү жакшы бар. Жада калса ашканалардан, ресторандардан, кафелерден тамак ичем десең, ал жакта да көп учурда 20-15% арзандатуулар берип турушат. Жакшы. Азыр мен толуктай кетейин, жана жатакана канча болот төрайым злоты менен айтып кетти. Эгер сомго которсок, бүгүнкү күндө Польшанын валютасы биздин кыргыз сомуна 20 сом болот, 1 злоты. Ошондо эгер 600 сом болсо жатакана 12.000 сом болот кыргыз сомуна. Ал эми эгерде батирди ижарага алам десе, анда айына ошол 15.000 сомдон өйдө болот. Анткени жана эле биз эстеп кеткендей, ал кайсы жерден алат, шаардын чекесиби же ичиби, ошондон да көз каранды болот. Бирок орточо эсеп менен бир 15.000ден өйдө эсептөө керек. Тамак ашы кандай экен? Тамак ашы жөнүндө кичине айтып берсең, тамак ашы жактыбы? Тамак аш мындай орусча айткандачы больная тема да. Себеби бул жакта биз Кыргызстандан көнүп калганбыз да, халал деп, мындай ойлонбой эле бардык жерге кирип тамактана бересиң. Бул жакта мусулмандар да бар, христиандар да бар, башка диндер дагы бар, ошого мындай этият кылып жейсиң. Эми ал дагы адамдын өзүнүн тандоосуна жараша, бирок негизи эттен мен кыйналдым. Себеби халал эт тапсаң болот, бирок анын даамы биздикиндей эмес да, мындай. Албетте. Резина жегенде мындай даамы жоктой сезиле берет. Ошондой эт жагынан бир аз тартыш болушу мүмкүн, бирок калган жактарынан Кыргызстандагыдай эле. Баалары дагы Кыргызстандагыдай эле, бирок кээде ойлонуп кетесиң, кээ бирки продуктылар арзаныраак да болушу мүмкүн да, Кыргызстанга карагандачы. Айрыкча азыр акыркы 2 жылда Кыргызстанда баа аябай көтөрүлүп кетти го, ошону эске алганда, тамак ашка кеткен чыгым Кыргызстандагыдай эле. Мисалы үчүн кофейняга кире турган болсоңор, орточо эсеп менен 30-40 злот кетиши мүмкүн. Бир кофе, бир чизкейк алса, ал ошол биздин сомго 800-1000 сомго чукул болот. Ресторандарга кирип, мындай азиатский ресторан дейбиз го, ошондой жерлерге кирип тамактанам десе, ал жакта дагы ошол орусча айтканда средний чек 40 злот, 50 злот болот, ал деле 500-1000 сомго барат да. Бишкекте деле ошондой эле расход кетет. Бишкекте деле ошондой болуш керек. Негизи сен эсептеп көрдүңбү ушул келгенден бери бир айга канча сом ошол тамакка кетирет экенсиң? Аны мен эсептедим, билем, бирок азыр камерага айткым келбей эле турат. Негизи мындай болот. Чет өлкөдө окуп жүргөндө, Польшага келгенден бери мен ар бир тыйын эсептейм да. Эсептеп, анан аны дагы неме кылам? Мобильный приложениялар болот го, ошолорго эсептеп ар бир тыйына чейин жазам. Так, тамак ашка мынча кетти. Мен көп мындай чыгымдар бул жатаканага кетет, анан кийин транспортко кетет. Мен тамак аш канча кетире бербейт экен. Бирок акыркы 2 айдан бери көбүрөөк чыгып койдум. Негизи ошондой. Чет өлкөдө окугам ушундай немеге. Финансылык сабаттуулукту жогорулатат, аябай бышытат. Ал жагы туура. Негизи студенттер көп учурда албетте ресторандарга барып, тамак жегенге мүмкүнчүлүк аз болот да, ошондуктан мүмкүн силер үйдөн тамак көп жасайт болушуңар керек. Ооба, мындай нерсе бар. Кыз балдар көбүнчө алып караганда үйдөн тамак жасайт, ошон үчүн бизге анчалык көп чыгым кетпейт, бирок эркек балдар көбүнчө көчөдө тамактанышат, эми ошолор элестетип көргүлө күн сайын 1000 сомдон тамак ашка кетет, эгерде көчөдө тамак жесе. Төрайым, рахмат маалыматың үчүн. Жатакана жөнүндө айтып бердиң, тамак аш тууралуу айтып бердиң. Эми азыр университетке токтолсок.
жагып атабы бул жакта окуган, кандай компания менен келдиң? Негизи эле ушул Польшага окуш үчүн англис тилин кайсы деңгээлде билиш керек экен? Англис тилин кантип үйрөндүң? Өзүңдүн оюң менен бөлүшүп кетсең. Негизи окууга тапшырып атканда менин мындай кеңеш деп чоң болур элек, бирок мындай эмне десем, Сунушум. Сунушум мүмкүн болушунча IELTS же TOEFL деген тесттерге даярданып, ошолорду тапшырып, бюджеттик негизге окууга өтүүнү сунуштайм. Себеби контракттык негизде окугандын дагы мындай ал үчүн дагы бир өзүнчө күч керек, эрк керек. Бул жакта өзүнчө бир анын сыноолору бар. Ал жакта жөн гана окуу менен гана эмес, финансылык жакта да ойлоп каласың да. Ошондуктан ушундай бир сунушум бар. Эми өзүм жөнүндө мен англис тилдик курстарды окуган эмесмин. Мүмкүн мындан ошол мектептик учурда баягы 1 ай, 2 ай курстарга барганда жалпылап эсептегенде болжолдуу түрдө 5 ай же максимум 6 ай курска барсам керек. Калган учурларда өзүм эле кызыгып, видеолорду көрүп, видео көргөнгө кызыкчумун. Ошон үчүн мен мындай айта албайм. Бирок Польшанын университеттерине тапшыргысы келсе, студенттер TOEFL, IELTS сертификаттары бар болсо, сонун алардын жардамы менен арзандатып алса да болот. Ал жактын балына жараша, университеттин анан кийин шарттарына жараша арзандатып алса болот. Эгерде ал сертификаттар жок болсо, андай жок дегенде B2 деңгээли болуш керек. B2 же болбосо мындай pre-intermediate, intermediate деңгээл болсо, жок дегенде анда студент болуп окууга өтө аласыз. Менин университетимде мындай. Эгерде студент таптакыр англис тилин билбесе, анда жанагы бизде падкурс деп коебуз го, ошондой падкурс окуйт. Ал адашпасам 1 семестрбы уланат. Бирок ал семестрде кошумча акча төлөп, менин угушум боюнча контракттын 50%-ын төлөп окуйсуңар. Ал күн сайын 5 күн 3-4 сааттан келип англиский курс өтүлөт. Анан ал курс бүткөндөн кийин тест тапшырып, анан тесттин негизинде андан кийин студент болуп кабыл алынат. Бул биринчи вариант. Английский таптакыр билбесе акча төлөйсүңөр, курстан өтөсүңөр, анан студент болуп катталасыңар. Аны эгерде мындай ооз-2 билсеңер, англисчаны түшүнсөңөр, бирок мындай оюңарды айтканда кыйналсаңар же кичине англис тилин жогорулаткууга эмне дейт эле? Мүмкүнчүлүк жок болуп атса, анда 1 жылдык контрактты төлөп туруп эле, бирок ошол контракттын ичине кирген 3 айлык курс бар. Эгерде окуучу бул жакта Польшада окуу октябрда башталат. Биздикинде 1 сентябрда эмес, октябрдын ортолорунда башталат. Октябрга чейин июль, август, сентябрь айларында 3 ай курс өтөт. Курс өткөндөн кийин дагы тест тапшырып, андан кийин студент болсо болот. Тесттин жыйынтыгы B2 деңгээли болуш керек. Жакшы. Анда сен демек далилдейт экенсиң, эгерде адам кааласа, өзү эле үйрөнүп алса болот деп, эч кандай каражат деле кереги жок, эч кандай шарттын деле кереги жок. Анткени азыр баарыбызда шарт бар да, мындай айтканда, анткени интернетибиз бар. Ошондуктан интернеттен эле өзү үйрөнүп алса болот экен. Анан менин дагы сунушум деп эле. Англис тилди үйрөнгүсү келгендерге мен TikTok'ту сунуштайм. Себеби TikTok'та чындыгында аябай сонун каналдар бар. Бир бала бар, жанагы TOEFL, IELTS-дарга даярдайт да TikTok менен. TikTok менен. Анан ал жакта жанагындай англис тил бардык эле тилди үйрөнүшүн кайталаш керек го. Анан баягындай видеолорду коюп, алдын астына тексттерди жазгандагы видеолор бар. Текстин угуп, анан окуп, мындай тилди батыраак үйрөнсө болот. TikTok'ту колдонуп көрүңүздөр. Жакшы каналдар бар. Жакшы. YouTube'дан деле көрүп үйрөнсө болот, YouTube'дан да үйрөнсө. Негизи эң башкысы адам өзү каалаш керек. Жакшы. Сен азыр IT-де окуп жатам дедиң. Албетте бул азыр абдан актуалдуу, бар ушул айтишник болгусу келет. Анткени эмне үчүн айтишник болот? Анткени баарыбыз билебиз, эгерде IT тармагында иштесе, жакшы айлык маяны алса болот. Ошондуктан да көп адамдар IT тармагына тандайт эмеспи? Сен эмне үчүн бул тармакты тандадың? Мен өмүр баяным бар да айтып берет окшойм. Мен бакалаврды да Кыргызстанда окугам. IT багытында информациялык системалар деген багыт болчу. Бул жакта болсо азыр магистратураны Data Science боюнча окуп атам. IT-ге мындай өзүм тандап келген эмесмин, Кокустан болуп калган. Мектепте окуп жүргөндө мен же эл аралык мамилелер факультетине же болбосо экономика багытына тапшырам дегем. Эл аралык мамилелер факультетинде бюджет месте жок болгондугу үчүн андан кийин экономикага калган. Экономиканы караштырып жүргөндө эле ошол агайлар программирование в области экономики деген багыт бар. Ушул жакта окуйсуңбу, IT бул келечек деп кеңеш берип, анан ошол адамдын кеңеши менен тапшырып калгам да. Ошондой болуп анан азыр улантып жатасың. Азыр магистратураны улантып жатам. Жакшы. Негизи IT тармагында окуган кыйынбы?
мисалы мен окуган эмесмин IT тармагында, ошондуктан сен бөлүшүп кетсең оюң менен. Анткени көп адамдардан эле сөздөрүнөн байкап калгам да, IT тармагында окуган аябай кыйын, абдан көп убакыт бөлүш керек. Ошондуктан дагы аябай адамдар тапшырбайт эле, айрыкча окуучулар деле тапшырбайт эле, коркуп калышат да. Окуй аламбы, окуй албаймбы деп, анткени көп суроолор пайда болот. Ошондуктан кичине кыскача бөлүшө кетсең. IT деген чоң багыт да. Анан бизде медицинада бар, педиатр башка, операция кылган адам башка да. IT-де дагы ушундай аябай көп багыттар бар. Анан сиз кайсы багытты окусаңыз ошого көз каранды. Кээ бирки багыттарды окуш үчүн атайын университетке 4 жыл, 3 жыл убакытты коротуштун кереги жок. 2-3 ай курста окуп, анан калганын практика жүзүндө үйрөнүп кетсе болот. Ошон үчүн көз каранды, бирок мына компьютерде отуруп, жанагындай кара экран менен код жазып отурам деске, ал чындыгында кыйын. Себеби ал жакка мындай сабыр керек. Анан отуруп, ал жакта болот кээде бир точка же кандайдыр бир көзгө көрүнбөгөн нерселер сенин кодуңду ката кылып коет да. Ошону сабыр менен отуруп, издеп, ката каякта болгон, эмне кандай болуп аткан, ошол нерсеге мындай чыдамы жеткен адам болгон болсо, анда окуса болот. Ошол менин жеке менин оюм боюнча ошол код жазуу тарабын үйрөнүү кыйын. Калган тараптарын мындай үйрөнүп кетсе болот. Демек, эгер IT-ге барам десе, абдан чыдамдуу, сабыры күчтүү адам барса жакшы болот окшойт, э? Анан мен дагы мындай бир өзүмдүн тажрыйбамдан келген нерсе, эгерде код жазуу тармагында адам баргысы келсе, YouTube'дан эле жанагы туториал болот го, сабак үйрөткөн. Ошону ачып көрүп, анан кийин онлайн өзү жанагы программалар загрузка кылбай эле онлайн өзү сайттар бар. Ошол жака эле код жазса болот. Ошол жактан жазып көрүп, мындай 1-2 күн отуруп код жазып көргүлө. Көрсө болот, жагабы, жакпайбы, кыла албаймынбы, мага жагабы, жакпайбы, чорный экран менен кечке отура аламынбы деген нерселерди. Ошолор жакса, сиздики болсо сонун, андан кийин жанагы $200, $1000 алып курстарга барып же университетке келип окусаң сонун болот. Эми азыр төрайым, сен анда ошол өзүңдүн жогорку окуу жайыңдагы мүмкүнчүлүктөр тууралуу айтып берсең. Мисалы сен университеттин студенттерге кандай мүмкүнчүлүктөр түзүп берет экен? Эл аралык уюмдар менен башка, мисалы Erasmus менен башка мамлекеттерге барып окусаңар болобу? Же эгерде жакшы окусаңар стипендия алсаңар болобу? Анткени мен билишимче, ушул Польшада жеке сен окуган университет бул жеке университет, мамлекеттик эмес. Ошолордо контракт төлөп окусаң дагы жакшы окуган үчүн стипендия алсаң болот. Ошол тууралуу айтып берсең. Ушул нерсе мага чындап мындай шок болду да. Бизде мындай Кыргызстандын түшүнүгү боюнча сен же бюджетте окуйсуң, мамлекет сага төлөйт, же сен университетке төлөйсүң да. Бул жакта болсо сен университетке акча төлөсөң, ал кайра сага бериши мүмкүн деген неме бар экен. Кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Биринчи семестрде окуп атканда анчалык мүмкүнчүлүктөрдү көп колдоно албайсың, себеби университет сен кандай адам экениңди, кандай студентсиң, кандай жетишкендиктериң бар анча билбейт, ошого колдонуш кыйыныраак болот, бирок өзүңдү даярдасаң болот. Экинчи семестрден баштап эң эле биринчи сонун мүмкүнчүлүк бул стипендиялар. Жеке университет болсо дагы анын өзүнүн стипендиялары бар. Баарын азыр мындай ар бирин атап өтө албайм, эсимде жок, бирок ректордук стипендия бар, социалдык стипендия бар, активный студент болгондорго үчүн да стипендиялар бар. Ар биринин өзүнүн критерийлери бар, ошолорго карап, сүрөттөрдү, документтерди чогултуп университетке тапшырсаң, анан стипендия алсаң болот. Анан бир нерсе, университет Польшанын, Европанын университеттеринде окуп атканда сага эч ким келип мындай төрайым, бул стипендия бар, мондой деп эч ким айтпайт да. Ошол жагынан Кыргызстанда айтабы? Кыргызстанда эми бизде куратор деген нерсе бар, староста деген нерсе бар. Бизде жок. Жокпу? Бар куратор, староста дагы бар да. Жокпу? Менин группамда жок. Ал жагы таңкалыштуу. Староста деген тема жок. Куратор деген бар экен, бирок биздин департаментте жок да. Бизде head of department деген бир эле адам бар. Может мен билбейм. Бирок ошол бир эле адам бар, бирок ал бардык студенттерге жооп берет да. Атак андан сырткары Erasmus бар. Erasmus деген программанын эки багыты бар. Ал жакта Erasmus Plus, анан Erasmus Internship. Эки тарабына тең тапшырып атканда сөзсүз түрдө сен орточо балыңды университетте кандай окуйсуң, андан кийин сен сабактан сырткары канчалык жанагы студенттик клубтарга катышасың, социалдык жашоодо өзүңдү кандай көрсөтөсүң, ошону аябай баалашат. Себеби бул жакта Европада жанагы soft skills деген биринчи деңгээлде да. Кээ бир учурда сен сабакты билбесең дагы же теория жагын билбей, бирок мындай жөндөмдөрүң, адамдар менен сүйлөшүү, презентация кылуу, команда иштешүү жөндөмдөрүң көбүрөөк болсо, сен приоритетте болуп калышың мүмкүн. Ошон үчүн ошондой
критерийлери менен тапшырса болот. Erasmus Plus бул Европанын башка мамлекеттериндеги университеттерге барып окуп келүү мүмкүнчүлүгү, билим алып келүү. Ал эми Erasmus Internship бул ошол башка мамлекеттеги компанияларга барып, бул стажировкадан өтүү. Эки жакка тең тапшырыш үчүн өзүнчө бир конкурстан өтүш керек болот. Ооба, туура. Ошондуктан жакшы окуп, активдүү болуш керек экен. Анан азыр сен soft skills деген терминди колдонуп кеттиң. Анан көп эле 11-дө бүткөн окуучулар буну түшүнбөй калышы мүмкүн. Эмне деген деп абдан табышмак болуп калып калбасын. Ошондуктан кыскача түшүндүрүп койсоң, soft skills деп эмнени түшүндүргүң келди? Бизде мектепте окуп жүргөндө мындай биз баа үчүн окуп көнүп калганбызда, бизде китептеги нерсени жаттап айтып берип койсоң, сен азаматсың да. Мектепти бүткөндөн кийин, университетти бүткөндөн кийин сенде чоң жашоо башталат. Ал жакта мындайча айтканда күрөш башталат. Ошол жакта сен канчалык өз алдынчасың, канчалык адамдар менен сүйлөшүп кете аласың, канчалык жумушуңду таба аласың, жумушта канча өзүңдү таап кете аласыңдай. Бизде жашоого, адам болуп түптөлүүгө жардам бере турган жөндөмдөр. Команда менен иштей аласыңбы? Презентация кыла аласыңбы? Интернетти канчалык жакшы колдоно аласың? Же болбосо канчалык лидер болуп өзүңө жоопкерчилик ала аласың? Ушундай бир жашоого керек болуп турган жөндөмдөр. Ооба, жакшы. Мүмкүнчүлүктөрдөн дагы бир программаны жакында эле билдим. Сана деген программа бар. Бул болсо сен ал жактан да конкурстан өтөсүң, өзүңдүн application тапшырып, анан бир мугалимге, профессорго жардамчы болсоң болот. Ал менен сабак өткөнгө жардам берип, тапшырмалар текшергенге жардам берип, анан андагы өзүнүн жана конференциялары, программалары бар. Ошол жактан өзүңдү активдүү көрсөтсөң, 100% мындай жеңилдетүү эмес, пекер окуйсуң да. Сонун экен да, сонун мүмкүнчүлүк экен. Демек, адамдын каалоосу эле. Эгерде каалап, ошо болгон убактын баарын жогорку окуу жайга арнап, өзүнүн бүт жагынан жакшы көрсөтсө, демек бекер да окуп, кайра стипендия дагы алып, сонун мүмкүнчүлүктөр. Ал нерселерди мен азыр өзүм ошол нерсени үйрөнүп атам. Мага да кыйын, өз алдынча болгонду үйрөтөт. Бул мүмкүнчүлүктөрдү каяктан билсе болот? Профессор келип же группалаштарың келип, мындай ушундай бар экен, тапшырбайлыбы деп айтпайт эч ким. Университеттин ар бир университеттин өзүнүн сайты бар. Ал сайтта сенин өзүңдүн профилиң болот. Ошол профилиңден, сайттан андан кийин университетте сөзсүз түрдө рассылкалар жөнөтүп турушат. Кээде күн сайын 2-3 жолудан почтага рассылка келип турат. Ошолордун ар бирин зерикпей ачып окуп турса эле ошолар келет. Анан сайтты, интернетти колдоно билүү аябай сонун жөндөм. Сайтка кирип, кайсы бөлүгүндө эмне бар, кандай кылыш керек, кимге кайрылыш керек, билген студенттерге жеңил болот. Анан Европада окуйм деген каалоочуларга дагы бир жөндөм бул электрондук почтаны колдоно билүү. Себеби бул жакта ар бир мындай коммуникация, профессор менен болгон коммуникация бул почта аркылуу болот да. Анан бизде жанагы Кыргызстанда мындай баа коюп атканда журналды ачып алып, "Төрайым, сага 5" деп айтат го. Бул жакта айтпайт да. Анан ошондой баа албай калган болсоң, бир нерсе болгон соң, "Урматтуу профессор, мен ушундай болбой калды, эмне үчүн?" деп анымдай жанына барып сурабайсың да, кат жазасың. Агай дагы сага кат менен жооп берет. Ошон үчүн кат жазгандын структурасын билген студенттерге жеңил болот. Туура. Кантип катты жазыш керек, аны да билүү керек, Профессорго кантип кайрыласың, кантип жазыш керек, суроону туура бериш керек. Ошондуктан көп нерсени үйрөнүүгө туура келет. Бул жакшы. Эми мен азыр Кыргызстан тууралуу сүйлөшкүм келип атат. Анткени сен Кыргызстанда бакалавриатты 4 жыл окугансың. Азыр болсо магистратурада Польшада окуп жатасың. Ушул билим системасын ичте салыштыра кетсең, кандай? Мисалы, Польшага келгенде сен абдан таң калган нерселер болдубу же мүмкүн жакпаган нерселери болдубу? Кыргызстан менен негизи эле жогорку окуу жайда окуган кандай айырмачылыктар бар экен? Кыргызстан менен Польшанын айырмачылыгы, бизде Кыргызстанда эртең менен мектепте окуйсуңбу, университетте окуйсуңбу, эртең менен мектепке барасың. Обедте, түштө же түштөн кийин кайра кайтып келесиң да. Бул жакта болсо андай эмес экен. Бул жакта профессорлордун убактысына карап, кийинки сабактарың эртең менен болуп калышы мүмкүн, кийинки сабактарың кээде кечки саат 7-де болуп калышы мүмкүн да. Ошондой убактысы жагынан айырмачылыгы бар. Андан кийин системасы боюнча бизде мындай баага мугалим үчүн окуп көнүп калганбызда, анан бизде дагы мугалимдер окуу, тестти тапшыр деп айтып турушат. Бул жакта болсо андай эмес. Системада сенин өзүңдүн профайлың болот. Ошол профайлга кирип, кайсыл экзамен кайсыл күнү болот, кайсыл задачаны кайсыл убакта бүтүшүң керек, дедлайнды бүт баарын өзүң карайсың, анан кийин өзүң ошого карап тапшыра бересиң да. Ошол жагынан дагы айырмачылыгы бар.
Мен Кыргызстанда окуп жүргөндө бизге староста мындай эртең экзамен болот деген WhatsApp группага сообщение келет да, бул жактан да келбейт. Ошол жагынан айырмачылыгы бар. Анан бул жакта формат обучения гибридный. Бизде Кыргызстанда көпчүлүк учурда биз офлайн форматта окулат да университеттерде. А бул жакта кээ бирки сабактар онлайн, кээ бирки сабактар офлайн болот. Ошол дагы айырмачылыгы бар. Негизи Европа мамлекеттеринде окууга мен сунуштайт элем. Себеби бул өзүнчө эле бир мындай мектеп да. Себеби бул жака келгенде өзүнчө болгонду үйрөнөсүң, өзүңдүн жашооңо жоопкерчилик алганды үйрөнөсүң. Андан кийин сенин алган билимиң профессоруң үчүн эмес, университет үчүн эмес, а вот сен үчүн керек болгондугун түшүнөсүң да. Окусаң, сонун билим алып кетесиң, окубасаң, анда Кыргызстандагындан айырмаң жок да. Жанагы диплом эч нерсени айтпайт деген нерсени ушул жака келгенде түшүндүм. Себеби менин эле университетимде азыр окуп аткан студенттерди карап көрсөң, мага окшогон студенттер бар экен, ой, университетим жакпайт, андай мындай деп. А бирок эркек студенттер бар, бизден эле университеттен окуп бүтүп, азыр Америкада иштеп жүргөн кыздар бар да. Ошон үчүн мындай келечегиң, сенин алган билимиң сенден көз каранды. Сага материал берилет, сабактар коюлат, профессорлор келип сабактарды өткөзөт, бирок сен түшүндүңбү деп сенден эч ким сурабайт. Сабактарды өтөт, тапшырманы берет, кетет, анан калганын өз алдынча окуп, кошумчадан бирок агайларга жазып сурасаң жооп берет. А бирок сен менен мынтип отурбайт да, мындай. Ушул жерин дагы басым жасап айта кетсек, мисалы эгерде бир теманы түшүнбөй калсаң, мугалимге кайрылсаң, кат жазып, жана сен айтып кетпедиң, почта аркылуу кат жазып, жолуксак болобу, түшүндүрүп бересизби десе, мугалимдер эч качан жок дебейт. Жок дебейт. Ар дайым түшүндүрүп берет, ар дайым жардам бергенге даяр болушат. Анан мындай нерсе бар, эгерде профессорлордун чындыгында убактысы жок болсо, жок дегенде жана линк жөнөтөт да, ссылка. Ушул жактан көр деп, же жок дегенде багыт берет. Ошол жагы жакшы. Анан мүмкүн сен байкадыңбы, байкаган жоксуңбу билбейм, бирок менин байкашымча Кыргызстандагы мугалимдер менен бул жакта мугалимдердин айырмачылыгы чоң да. Кыргызстанда абдан мугалимдер деп биз аларга сүйлөй албай, аларга көп суроолорду бере албай мындай тартынып турабыз го. Бул жакта андай дистанс жок да. Мугалимдер деле студенттер катары эле мынтип бүт суроолоруңа жооп берип, аябай мындай өзүнүн тең тушу катары эле сүйлөшүп, мындай студенттерди өзүнө тартат. Ошону байкадыңбы? Андай ал жагы дагы бар. Башына келгенде мен үчүн мындай кызыктай болуп жүрдү да. Себеби агайлар эми бизден улуу да, бирок алар сага окшоп эле мындай молодежно кийинип, чоң футболкаларды кийип, бир агайыбыз бар, таптакыр чачы узун да мындай. Анан келип алып, биз аудиторияда күтүп отурабыз сабакты. Тамак жеп отурат да столунда. Анан мындай менде аябай мындай внутренний конфликт болгондо, кантип агай аудиторияда отуруп кантип тамак жейт деп, анан сабак учурунда сабак ортосунда деле мен азыр кофе алып келип алайын деп чыгып, кофе алып келип, анан кофесин ичип сабак өтө берет да. Ал дагы мындай мен үчүн мындай бир башкача көрүнүш болгон. Ошол жагында тагыраак кыскача кылып айтсак, адамдар мындай өзүн эркин алып жүрөт да, эркин алып жүрөт. Мындай мугалим, профессор, андан кийин студент деген статус мындай көп деле сезилбейт. Туура. Негизи сен азыр Варшавада жашайсың. Варшава абдан чоң шаар, кыргыздар дагы Польшанын башка шаарларынан салыштырмалуу абдан, чын айтсам азыр канча кыргыз бар экенин айта албайм, бирок көп да башка шаарларга салыштырмалуу. А сен келгенде кыргыздар менен кантип тааныштың? Кыргыздар бири-бириңерге жардам берет, мисалы студент кыргыздар. Катташып турасыңарбы, жолугушуп? Бул жакта Telegram аябай популярдуу. Telegram группалар бар. Ошол Telegram группада кыргыздар бири-бирине жардам беришет, аракет кылышат. Бирок мындай бир өзүчө баягы Чикагодо кыргыздарга окшоп, мындай бир Нооруздарда же жаңы жылда чогула турган мындай бир мүмкүнчүлүктөрдү аз көрө элекмин. Мүмкүн кылышаттыр, мен аралашпайттырмын, бирок андай нерсе жок. Ар ким өзү менен, анан кийин онлайн гана жардам беришет. Бирок студенттер бизге жардам бергенге аракет кылабыз. Документация боюнча, экзамендер боюнча, анан кийин бизде кыздардын группасы бар өзүнүн. Анан ошол жака бизде немеге университетте бир нерсе кылыш үчүн сен очередке турушуң керек да. Ошол жака кагаз алып берип койгучу, мындай кылып берип койгучу деп жазышат. Кийин университетте барган болсо жардам берет да. Бул жагы жакшы. Бирок мындай кыргыз комьюнити бар деп айта албайм.
мүмкүн келечекте дагы бул нерсе өзгөрөт турат, анткени күндөн күнгө кыргыздар абдан көбөйүп жатат. Бирок азыркы мындай маалыматтар боюнча диаспора курууну аракет кылып атышат. Бир нече адамдар бар, алар командалар түзүп, биздин Кыргызстанда жогорку кеңеш менен сүйлөшүүлөрдү алып барып, мындай процесс жүрүп атат. Жыйынтыгын эми жакын арада көрсөк керек. Азыр Польшадагы ошо студенттердин жашоосунун дагы бир чекесин сүйлөшкүм келип атат. Мисалы, студент сен айттың, акча төлөп окуйм, мисалы, батирди ижарага алыш үчүн абдан көп сумма төлөйм, жана башка нерселерге да көп каражат коротом деп, ошону сен бардыгы ата-энең жардам береби же өзүң да окуп кайра иштеп жетишсең болот бекен? Менин учурумда көпчүлүк эле финансовый чыгымдарды мен өзүм каржылайм. Аны кантип дегенде, Варшавага, Польшага келсеңер, студенттерге жанагы подработка дейбиз го, кошумча сабактан тышкары иштегенге мүмкүнчүлүктөр көп. Мамлекет тарабынан дагы силер мына Германияга окшоп 20 саат иштесең, жумасына 20 саат иштейсиңер деген чектөө жок. Канчалык күчүң жетсе, ошончолук иштей берсең болот. Анан жакшы жери силер саатына төлөп берет. Канча саат иштесең, ошончо аласың. Анан налог төлөбөйсүң. Баарыбыз билебиз, Европада налог аябай көп төлөнөт, бирок студент катары сен налог төлөбөйсүң да, айлыгыңды өзүң аласың да. Анан өзүнүн стандартный суммасы бар. Ошол сумманы кайсы жерге иштебесең дагы алышың керек. Эгерде сен ала албай калсаң, анда таймер органдар бар. Ошолорго кайрылсаң, сен менен ошол сен иштеп аткан компаниянын, ишкананын ортосунда териштирүү иштерин жүргүзүп, ошону тактап берет. Бул жактан айлык акы жактан студенттердин укугу аябай жакшы корголгон. Ооба, туура. Мисалы, эгерде Польшада студент болсоң, эч кандай документ дагы жасатып кереги жок. Мисалы, разрешение на работу, ушундай сыяктуу документ жасатып кереги жок. Түз эле барып иштей бересиң. Бул жагы да абдан ыңгайлуу деп ойлойм, анткени кайра кайсы жакка барып документ жасайм, мындай кылам деген суроолорго кабыл болбойсуң, туурабы? Төрайым, буйруса, аз болсо дагы сен тажрыйбаң бар экен, 1 жыл окуп, буйруса бүтүп калдың. Ошол азыр 11-ди бүтүп, кандай кесип тандасам же кайсы жакка тапшырсам деп өзүнүн жолун билбей турган адамдарга, ошо бүтүрүүчүлөргө же бакалавриатты бүтүп магистратурага тапшырам деген адамдарга кандай кеңеш бере аласың, кандай сунуштарың бар? Кеңеш дегенден бир аз корком, мен сунушум бар. Максат коюп, мындай баналдуу угулбаса дагы чындыгында максат коюп, анан кыялданып ошого умтулуш керек экен. Себеби 2016-жылы мен өзүм 10-класста окуп жүргөндө качандыр бир төрайым Европага барып, ушинтип окуп, интервью берет деген нерсе оюма келген эмес да, бирок кайсы бир жүрөгүмдүн бир жеринде ошол нерсени каалайт болчумун да. Сыртка чыгып келсем, өнүксөм, мындай бир алдыга умтулсам деген мындай кандай болсо да каалоолорум бар болчу. Ошол нерселер 7 жылдан кийин болсо да ишке ашып отурат. Ошон үчүн максат коюңуздар, максаттарыңыздар ишке ашсын. Анан экинчиси болсо, кесип тандоо чындыгында аябай кыйын суроо. Кесип тандаганга чейин тест кылып көргүлө деп сунуштайм. Эгерде кандайдыр бир сфера жагып аткан болсо, ошол сферадагы компанияга, адамдарга же Инстаграмдан жазып, кандайдыр бир жолдор менен болсо дагы барып, ошону практикада күнүмдүк турмушта алар эмне менен алектенет, ошону көрүп, волонтер болуп, стажер болуп, андан кийин жыйынтык кылса оңой болот го деп ойлойм. Себеби бизде жаңы ойлор бар да, предприниматель болсо эле, ой, ал жыргап жүрөт дегенчи, бирок анын аркасында күнүмдүк турмушта канчалык чуркаганын биз көрбөйбүз да. Ошону көз алдынча көрүп, стажировка, практика болсо, андан кийин кесип тандоого мындай, бул мага жарайт, бул мага жарабайт деген жыйынтык келет да. Ошого менин азыркы учурда таянып аткан эки нерсе, бул максат, анан экинчиси тажрыйба, практика. Негизи эле кандай жумуш болбосун, кандай кесип болбосун, аркасында ушунчалык көп эмгек турат. Ооба, туура айтасың. Эң сонун сөздөр болду. Ошондуктан ушул кеңештерди сиздерге пайда алып келет деген ишеничтебиз. Убактыңды бөлүп, мага маек бергениңе абдан ыраазымын. Азыр эми акыркы суроомду берсем, сен буйруса 1 жыл калыптыр окууну бүтөрүңө. 1 жылдан кийин өзүңдү кандай көрөсүң? Кыргызстанга кетейин деген оюң барбы же бул жактан жумуш издейсиңби? Мен азыркы пландарым боюнча бул жакта калгым келет. Себеби бул жакта мүмкүнчүлүктөр көбүрөөк. Анан бул жактагы маданият кандай, жумушчулардын ортосунда мамиле кандай, мындай рабочая культура деген бар го, ошол нерселердин баарын сезип, анан бул жактан мындай бир
өзүмө сыноо койгум келет. Эмнени мен кыла алам, эмне колумдан келет, канчалык бийиктиктерге жете алам. Ошон үчүн эң аз дегенде 3 жыл бул жакта калып иштейин деген ниеттерим бар. Тажрыйба алып. Абдан жакшы. Анда ийгилик каалайбыз. Батыраак жумуш табылып калсын, өзүң оюңдагыдай, өзүң кыялыңдагыдай. Анан урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздер каалаган суроолор берилбей калса, сиздерде суроолор калса, комментарийге жазсаңыз, баарына жооп беребиз турабы. Ошондуктан сөзсүз түрдө лайк басканды унутпаңыз, каналга катталыңыз жана Супсулуу Кызтөр айымга ыраазычылык билдирели. Иштериңе ийгилик, буюрса мына Польшанын климаты жаккан жок деп айттым. Жакпаса дагы окууң ийгиликтүү бүтүп, өзүң бүт тилеген ой тилектериң орундалсын. Буюрса кийин дагы сенин бир гана ошо жетишкендиктериң менен бөлүшүп туралы. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Бүгүнкү айтылган маалыматтар сиздерге кандайдыр бир деңгээлде жардам берген болсо, биздин максатыбызга жеткен болобуз. Эң туура. Ошол урматтуу көрүүчүлөр, кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.